зал бөлмөсү, гостиный бөлмөсү. Мына ушул жерде чымыздырып коюшуп отуруп, көптөгөн конокторун тосчу, ушакта жакшы деген чымыздырып коюшуп отуруп, бул районго балдары ушул районда балдарына билет катары бериптир. И ушул районда балдары ойногонун ушакта ушул комнатада отуруп карап отурганды жакшы көрүшкөн. Бул бөлмөдөн биякта көрүп аткандай сувенирный тарелкалар, мунун бул сувенирный тарелкалардын жарым жартылай Айтматова Мария Урматовна жубайынын коллекциясы. Биз кассаштарыбыз болуп, ушу Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянын кай жерде турганын билелеп келдик. Өтө кубанычтамын, мындай шыкканда бир четинен сүрдөнүп да жатам. Бирок биз эми мектептен көптөгөн ишканаларды өткөрөбүз, көптөгөн майрамдарды өткөрөбүз Чыңгыз Айтматов жөнүндө, өмүр баянын, каякта турарын, канча балдар болгон, кай жерлерге баргандарын, ошолорду билдим. Алардын арасында берилип жаткан кишини жакшы билген, чыны менен ошого күйгөн адамдар болот. Бирок аны тааныбаган, билбеген, кайдыгер адамдар да көп болот. Ысы чуу болуп, салт боюнча. Менин өзүмдүн чөбөрөм бар. Ошого китеп окутайын десем, болбой эле телефонду алып чуркайт. Бая күнү бир альбомдорду чыгарып, бир сүрөттөрдү издеп, анан кайра кое албай жатам да. Но альбомдорду кайра койгонго жардам берчи мага. Мен колуман келбей жатат десем, жардам берди. Альбомдорду койду. Анан мынтип айттым. Мен өлгөндө ушуларды сага калтырам. Сен ошого наследник болосуң. Ушул жердеги сүрөттөрдүн баарын таанып ал. Десем айтат, жардам берип алып, анан айтат, тайне, телефонуңду да калтырасыңбы мага деп. Бир жагы, эми азыркы балдардын көз карашы. Роза Отунбаеванын демилгеси уюму чыгарган сыяктуу китептерди сүрөт менен кандайдыр бир жеңилдетип бериш керек да, кызыктырыш үчүн. Анан ошо бир кызыгып алса, анан кийин окуйт болуш керек деп ойлойм. Жанагы окуп бергендер бар. Аны угуп отурушат, анда окубай. Бирок өзү китеп окуганда, анан ошого мазмунуна өзү кирип, нарк эркин баарын ойлоп, ой жүгүртөт, ойлойт, эмне болду экен, кандай болот экен деп. Ошон үчүн өздөрү окуш керек балдар. Аккеменин съемочный площадкасы, ошол съемочная группа, да? Здесь написано: во время чтения лекций в университете Сока, Япония, да? Ушундай көптөгөн жерде ушундай лекциялар, семьялар өткөн да, жакта да фотографиялар бар. Өзү жалпы биз ал жерде 137 киши, 137 Кыргызстандын 1919 жылга чейин китеп окууну, күндүмдөрдү жаратуу мукташтыгы турат. Мына ошого биринчиден, экинчиден ата менен эненин ортосундагы баарлашуу, мекемелердеги баарлашуу, китеп окуу, жандандыруу, ошондой эле окуу жайларындагы, бакчадагы, деги эле кай жерде болсо дагы ушу окуу, китеп окуу күндүмдөрүн жандандыруу. Себеби китеп канчалык окуса, бул билимдин сапатына чоң өбөлгөсү тиери баарыбызга белгилүү. Мына ушул баардык жагдайларды эске алып, ушул Демилге көтөрүлүп чыкты. Демилге коомдук башталышта.